Изделип жаткан 75 жаштагы Кубат Айдаров тоңуп өлгөн абалда табылды. Буга чейин аталган адам 1-май районундагы Батыш автобекетинин жанындагы үйүнөн 5-январ күнү саат 17:00 чамасында чыгып кеткени маалымдалган. Туугандарынын айтымында адам эс тутумунан жабыркап келген. Айдаров үйдөгү кийими менен көчөгө чыгып кеткен бойдон дайынсыз болгон. Бүгүн 7-январда карыянын тоңуп өлгөн сөөгү табылды. Кайдыгерликтин курмандыгы болду. Жоголгондон бери бир нече адам Кубат чоң атаны көрүп жана аны менен сүйлөшүшкөн. Бирок ал оорудан улам так сүйлөй албагандыктан алар мас экен деп ойлошкон. Жардам беришкен эмес, тоңуп калган. Маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтабыз деп айтылат Коомдук коопсуздук кеңешинин билдирүүсүндө. Чүйдөгү майып балага аялдын ич кийимин белек кылышты. Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу майып чүйдөгү майып балага аялдын ич кийимин белек кылышты. Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу майып баланын энеси Гүлмира Турдуголова Ибраимов айыл өкмөтүнөн алган белегине нааразы болду. Ал белекти таңгактан чыгаргандагы боюнча видео образ жарыялады. Видеодо пакетине печенье, конфеттер менен кошо аял кишинин ич кийими салынганын көрүнүп турат. Баланын апасынын айтымында көйнөк эски кийилген экен. 4 жылдан бери мындай көрүнүштөгү белекти биз биринчи жолу алып жатабыз. Белекти биринчи көргөндө эле ачпай туруп ачуум келди. Себеби пакет эски кир болчу. Ал эми белектин өзү жөнүндө эмне дешти билбейм. Эң биринчи белектин баалуулугу эмес, көңүлдү алуу керек. Мындай көңүл алуусу жөн гана шылдың деп жазган аял. Өзбекстанда аракка ууланып 5 киши көз жумду. Өзбекстандын Наманган облусунда аракка ууланып 5 киши көз жумду. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү басылмаларга таянып кабарлагандай, алар Кыргызстанда чыгарылган аракты ичишкен. Окуя Жаңы жыл майрамынын алдында Төрөкоргон районунда болгон. Аракка ууланды деген 13 киши ооруканага жеткирилген. Райондук прокуратура кылмыш ишин ачып иликтөөнү баштады. Аракка ууланып көз жумгандардын жаш курагы 36-дан 52-ге чейин. Райондук оорукананын башчысы уулангандардын 6-оосу сакайып үйгө чыгарылганын билдирди. Абдил Сегизбаевга кылмыш иши козголду. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев балдарына алимент төлөбөгөнү үчүн ага соттон чакыруу келген. Бул тууралуу кабар элге тез жетип, Казакстандын сотунан келген чакыруу кагазынын копиясы да тарап кеткен. Кээ бир социалдык баракчанын активдүү колдонуучулары бул тууралуу өзүнүн пикирин да жазууга жетишти. Алсак Мелисбек Саматов аттуу Facebooktун активдүү колдонуучусу чакыруу кагазы менен кошо өз пикирин жазып чыкты. Балдарын бага албаган, алиментти төлөбөй качып жүргөн Абдил Сегизбаев президент болуп, Кыргыз элин кантип багам деп жатат. Ар кимди жамандап элге сулуу чымчык болуп көрүнбөй, биринчи кезекте үй бүлөсүнө карап албайбы? Үй бүлөсүнө жакшылык кылбаган 6 миллион кыргыз элине кантип жакшылык кылмак эле? Ошондуктан сулуу сөздөргө алданбай, реалдуу иштей турган адамды тандап алалы. Булак аргумент KG. Өмүрбек Бабанов суракка чакырылды. Тергөөнүн жүрүшүндө жасалган кылмыштардын жагдайларын аныктоого багытталган тергөө иш-аракеттеринин комплекси жүргүзүлөт. Ушуга байланыштуу тергөө органдары Бабановго анын катышуусу менен тергөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн чакыруу кагазын тапшырышкан. Белгиленген кылмыш иштерин УКМК тарабынан иликтөөнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар коомчулукка маалымдалып турат деп айтылат маалыматта. Өмүрбек Бабанов 2011 жылдын декабрынан 2012 жылдын сентябрына чейин премьер-министрлик кызматты аркалаган.